Салам Кыргызстан. Эфирде Тонус теледолбору жана анын алып баруучусу мен Урмат Насыкулов. Бул мекендешибиз менен көптөн бери жакындан таанышсак деген кыялыбыз бар болчу. Анткени азыркы учурда кыргыз желегин далай жерден желбиретип, дүйнөнү дүңгүрөтүп жаткан кези. Тосуп алла, Азат Усеналиев. Жашоодо токтоо жана жөнөкөй боксчубуз Азат Усеналиев ринг үстүнө чыкканда чагылган сымал ылдам кыймылдап, өзүнүн каршылаштарынын көзүнө илинип-илинбей, шамдагайлыгы, тайманбастыгы менен айырмаланып турат. Бокс боюнча бардык серепчилердин айтымында Азат Усеналиев феномен. 24 жаштагы Азат Усеналиев Чүй облусунун Токмок шаарында төрөлгөн. Бокс менен 11 жашынан эле машыгып келип, азыр жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. Учурда жаш талантыбыз Киев шаарында машыгып келет. Ушул жылыбыздын башында Азат Усеналиев Украина атамандары командасы менен келишим түзүп, жарым профессионалдык лигасында өзүнүн спорттук карьерасын жаңы деңгээлде баштады. Ал 2013 жылы Азия чемпиону болсо, 2014 жылда Азиянын бокс конфедерациясы аны эң мыкты боксчусу деп атады. 2015 жылдын январь айында Аиба деген эл аралык бокс бирикмеси Азат Усеналиевдин дүйнөнүн эң мыкты боксчусу деп аныктады. Бул наамды эл аралык уюм биздин мушкерге Европанын 2 жолку чемпиону Эндрю Селбини уткандыгы үчүн ыйгарды. Учурда спортчубуз дүйнөлүк аренада Кыргызстандын намысын коргоп, дагы чоң бийиктиктерге ишенимдүү кадам таштаган убагы. Биздин каарман көпчүлүк спорт күйөрмандарын кызыктырып, элдин сүймөнчүгүнө айланды. Бүгүн биз жаш чемпионубуз Азат Усеналиев кандай машыгат, алдыда эмне максаттары бар, деги эле жашоодо кандай экенин ачып беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыз. Азат, саламатсыңбы? Саламатсызбы. Украинадан жакында келип турсуң, кандай маанай менен келдиң? Маанай жакшы, абдан ушу келгениме абдан кубанычтамын. Тиякта жүрүп дагы абдан сагындым үйдөгүлөрдү, үй бүлөбүздү, баардык досторумду сагынып, ошо 5 ай жүрүп, ошо 5 айда жакшы өттү. Ошо өзүм да кубанычтамын. Ошо 5 айда жакшы опыттарды алдым. Дагы көп жака ушу чыгып, чоң опыттарды алып келгениме өзүм абдан кубанычтамын. Чоң рахмат. Бүгүн биз бокс секциясына биринчи жолу келдик. Сен бүгүн биздин машыктыруучу болуп бер. Биринчи эмнеден баштайбыз? Биринчи чуркоодон баштасак, андан кийин разминка кылып, андан ары да уланып кетсек болот да. Урматтуу достор, биздин жаныбыздагы Кыргызстандын бокс боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов байкебиз. Адылхан агай, айтсаңыз, азыр кайсы мелдешке даярдык берип жатасыңар? Биздин азыркы балдарыбыз болсо, алда койгон максатыбыз бул Олимпиада оюндарына лицензия алыш керек. Ошон үчүн азыр ошонун алдында боло турган турнирлер башталып атат. Биз жакында эле Атырауга барып келдик, Казакстан. Эртең болсо Алматыга сборго кетип атабыз. Азыркы биздин мушкерлердин даярдык деңгээли кандай? Даярдык деңгээли болсо, мен ойлойм, азыр бүт баягы план боюнча кетип атат. Бизде жанагы сборлорубуз, соревнованияларыбыз жакшы ойдогон максат менен кетип, ошо даярданып атабыз да. Азат, айтып берсең, азыр эмне көнүгүү болуп атат? Бул туура ыкмасын бизге көрсөтүп берсең. Буну деген бизде бойстейн деп коет. Бул деген өзүбүздүн сопернигибизди элестетип, ошо менен боксташып аткан тууралуу ошо кандай тактиканы, техниканы колдонуш керек, кандай комбинацияларды колдонуш керек, ошолорго карата ушундай жумушта болчу. Эми көрсөтүп берсең, туура ыкмасы кандай? Бул деген кадимкидей эле ошо соревнованиядагыдай эле ошо комбинацияны отработка кылыш керек. Допустим, ордубузда турабыз. Ордубузда туруп, секирип, же болбосо дайыма кыймылдап туруш керек экен да. Кыймылдап туруш керек. Эми ар кандай кебере секирет, кебере басып иштейт. Бирок меники секирип иштейм, ошон үчүн ордуна секиресиң. Алдыга аркага секирип, анан ошо алдык кол менен муну дергать этесиз деп коет да. Ошо өзүбүздүн сопернигибиздин
жинине тийип ошо өзүбүзгө ылайыкташтырып туруп анан урганга аныкталат да ушул сол колубуз. Ошон үчүн биринчи сол колдон баштап көрөлү. Секирип ушу сол колду бир шаг астыга менен согобуз. Шаг артка ушундай эле. Ушу соперникти дистанция чыгыткенге, чтобы жакында келбей, алыста кетпегенге, ушу главный соперниктибиз жетип, өзүбүз жеткенге ушу ылайыкташтырылган да бул чувство дистанции деп коет мынчы. Ошон үчүн бул основной кол да бул, алдыңкы кол. Бул ийин менен бетинди жабыш керек экен, э? Сол ийин. Башылдыраак болуш керек. Бул биякта азыр ар бир мушкер өзүнүн ушу эң жакшы көргөн ушу комбинацияларын аткарып атат. Азыр бул жакта, допустим, каждый боксердун өзүнүн индивидуальный эмеси болот да. Комбинациясы, ушу фишкасы сериясы болот да. Муну деген ушундай жумуштан азыр ушул эң ылайыктуу кылып отрабатывать этет да ошактанчы. Сен ошо жакшы көргөн комбинацияларың кайсы? Ошону көрсөтүп берсең. Менин жакшы көргөн комбинацияларым бул деген алдыңкы кол менен соперниктин ошо мушкерин жинине тийип, өзүмө тартып ошо Ал тартылгандан кийин өзүм мага соктурганга аракет кылам. Ал соккондо өзүм шагнат кылып ошол жактан 3 удар кылганды жакшы көрөм да. ошо анда көрсөтүп берсең. Бул деген биринчи ушу соперниктин алдынан башталат, ушу алдыңкы кол менен ичке башка дөргөтөт. Анан ал бул кишинин инстинкт болот да, ошо кичине мындай катуу удар эмес, кичине мындай тийгенде деле ал өзү коргонуп, анан еще согуш керек деген ою кетет да, аныкы деле согуш керек дегенчи. Ошондо ал өзү эмедет келгенде ошондо шагнат кылып ошол жактан 3 удар кылганга ошо. Биринчи алдыга жылып туруп, алсага келатканда артка кирип туруп, анан дөргөт шагнат кайра астыга батам да ошол. Анан кайра алды. 3 удар. 3 удар, оңдон баштап прямой, боковой, прямой. Анан же 4-сүн кошпойсун деп атты бияка. Же боковой кошпойсун болот да. Ошондо солого оң, сол, оңдон башталат да. Оңдон башталат. 1, 2, 3. Марк строй курган батирлер бул жаңы коммуникациялар, заманбап жабдыктар жана технологиялар, ыңгайлуу планировка жана кенен аят. Үнү чыкпаган лифттер, ыңгайлуу шарттары бар жана кайтарылуучу территория. Тышкы жарыктар жана фасадты жылуулоо. Кичинекей балдар ойноочу аян. Автомашина коюучу жай. Өнүккөн инфраструктура. Коопсуздук. Биз сиздер үчүн жана сиздин балдарыңыз үчүн сапаттуу үйлөрдү курабыз. Азат, мынакей, сырттан денени, булчуңдарды жакшылап жибитип алдык. Эми залга кирдик, бияктан эмне көнүгүүлөр жасайбыз? Азыр деген бүгүн эң ылайыктуу бул работа на сарайлах деп коет бизде. Ошо жака барып көрсөтсөм жакшы болот эле да. Жүрүп анда көрөлү. Азат, кандай иштейсиз эми азыр? Бүгүн деген жеңилирээктен баштайбыз. Ошол жеңилирээк бул деген основной ошо двоечкадан баштайбыз да. Ошо эң основной эффективный удар болуп эсептелет да. Бул деген двоечка деген ушул дистанциядан 2 удар согулат. Бул деген двоечка деген ошол кадам менен келет. Бул деген алдыңкы кол соккондо ушу сол бут менен бир кадам кылып, анан арткы бутту дагы ушу артынан тартып келебиз да. Ошондо кайрылат экен да. Кайрылып ушу таз бурулуп дене бурулат. Бияк жакта дагы бир ката болушу мүмкүн. Бул деген кебеде соккондо астага окулайт да. Бул туура эмес. Бул анткени алда окулагандан кийин артка чыгыш кыйын болот. Ошон үчүн кадам менен согуп,
ушу баш деген ушу буттан ашпаш керек. Ашпай анан кайра артка чыгып кеткен оңой болот да, ошон үчүн көрсөткөндө мындай болот да бул деген. Биякта дагы ушу соккондон кийин да аябай эмеси бар, ушул деген артка чыгып кеткенге вовремя чыгып кетиш керек да бияктан. Анткени деген бул деген соккондон кийин соперниктер кайра согот көбүнчө случайден. Ошон үчүн ушул удар жебеш үчүн кайра артка качып кетиш керек да ошо. Өзүнүн ордуна келип, жана ошо кайра атакага даяр стойкада туруш керек да ошо. Атайын коомдук телеканалынын көрүүчүлөрүнө дагы бир жолу көрсөтүп койсоң. Эми урмат, буну азыр ошо көрсөткөн комбинацияларды өзүң кылып көр, эми өзүң кылып, анан өзүңө боевой практикада өзүң көрөсүң да азыр кандай болот экенин. Кегиле достор, анда биз да жөн келбестен аракет кылып көрөлү. Биякта да биринчи шашпай кылып көрүш керек да, биринчи шашпай, анан постепенно ушу скорость кошсо болот да. Ушу шашпаганда сол кол менен бир шаг аста кылып, анан аркы бутты дагы кошуп оң менен тартып келиш керек да. Мындай, Жакшы. Колду көтөрүш керек. Сол бутты алдыга чыгтаганда сол кол да алда кетет, э? Сол кол менен сол бут, анан оң кол менен оң бут кетет. Уштап артта калып калбаш үчүн, анан жана колду да көтөрүп туруш керек да. Ылдый түшүрүп сокпош керек, ушул жактан эле согуш керек. Мына достор, күчүңөр ашташып атса, анда сөзсүз бокска келгиле. Азат, бир күндө канча жолу машыгасың? Күнүнө 2 жолу машыгам, эртең менен жана кечинде ошо эртең менен көбүнчө чуркап, ушундай бир специальный планым бар, ошо менен тренировка кылып кылам эртең менен дайыма. А кечинде бул снарядтар менен? Кечинде биякта уже ошо Спарринг. сборный команда менен ошо общий план менен чогуу иштейбиз биякта. Ошондо бир жумада канча жолу машыгып, канча жолу эс аласыңар? Бир жумада ошо 5-6 жолу тренировка кылабыз, ошо 1-2 күндө эс алабыз. Сен бош убакытта кантип эс аласың? Үйдө эле үй бүлө деле ошо эс алганды жакшы көрөм. Жана тоого чыгып, жаратылышта ошо жакшы көрөм. Агай, айтсаңыз, сиз ар бир шакиртиңизди өз балаңыздай билесиз. Азаттын башкалардан өзгөчөлүгү эмнеде? Бул эми Азат болсо биздин курама команда, мен 2009-жылы келгем. Кыргызстан курама командасы башы машыктыруучусу болупчу. Ошондо ушу Азат болсо 17 жаштагы бала болчу, жаш балачы. 18ге толо элек болчу. Ошондо мен келгенде эле биздин Кыргызстандын чемпионаты болду. Ошондо эле Шопоковдун турнири болду да. Ошо турнирлерди карап көрсөм, ушу Азат чемпионаттан Шопоковдун эл ара турниринде болсо утулуп калды. Бирок мен ошол жерден Азаттымдай өзүнчө бир бүт бардык жагынан машык жагынан мындай өзүнүн мындай боксташкан жагынан карап көрсөм, бир кайда бир айырмачылыгы бар болчу да. Баягы бизде спортсмендер айтып коет го, баланын кенде кезинен мындай билинген, ошо бирок жаш болсо да карап көрсөм, утулуп калганына карабай, ошо баланы мен Кыргызстандын курама командасына алып, соревнованияларга, сборлорго ала баштадым да ошо баланычы. Азыр болсо Азат дүйнөлүк бокс сериясынын алкагында, ВСБ деген. Ошонун алкагында Украина атамандары деген топтун атынан чыгып жүрөт да. Ошол Украинага кеткенде, чынын айтсаңыз, сиздин ичиңиз ачыштыбы же тескерисинче сиз кубандыңызбы? Бул Азатты украинский атаман командасы контракт менен чакырды. Бул Азатты болсо алар биринчи эле көрө коюп эле чакырышкан жок. Себеби дегенде биз 2010-жылы Украина шаарына, Киев шаарына, Украинада Киев шаарында барып турнирге катышканбыз да. Ошондо Азаттар жаш 18-19 жаштагы балдар болчу да. Ошондо алар ошондо да көрүшкөн. Ошондой эле бул алар Азат 2013-жылы Азия чемпионатында биринчи орунду ээрел да. Ошо бүт дүйнөдөгү эң күчтүү мушкерлер менен боксташып, сборлорго барып, өзүнүн мындай бүт бардык жагынан, физический жагынан, тактический, технический жагынан бүт бардыгынан Азат өстү да.
Мейли агай, ошо сиздин эмгегиңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай биздин азаматтарды Кыргызстанга деле гана эмес, дүйнө жүзүнө таанытып, кыргыз боксун те Украина, Европага чейин билдирип келатканыңыз үчүн чоң рахмат. Азат, биздин көрүүчүлөргө кызыктуу болуш керек, өзүң жөнүндө айтып берсең. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен Токмок шаарында Төрөлүп ошакта өскөм. Орто мектебимди Токмок шаарында бүткөм. Үй бүлөдө 2 байкем бар. Ошо бокс секциясына эң биринчи күн сенин эсиңдеби? Эсимде, ушу мен алып келгенде өзүм кичинекей бала болушумда, ошондо мени биринчи агайым ушу албай кичинекей деп 1 жылдан кийин алып кел деп, бирок деген ушу. Анда канча жашта элең? Анда 11 жашында болчумун. Ошондо байкем болбой эле мени киргизип койгон. Анан ошол киргизип койгондон кийин 2 айдан кийин эле биринчи соревнованияга чыккам. Биринчи соревнованияга чыгып, ошол жактан жакшы бокс көрсөтүп утуп алгам. Эндрю Селби Европа чемпиону, сен Азия чемпионусуң. Экөөңөр 2 жолу беттештиңер, биринчисинде утуп калгансың, экинчисинде уттуң. Кайсы тактика сага жардам берди? Биринчи жолу чыкканда ошондо менин оюмча ушу тактический жагынан кичине утулуп калгам да. Анткени ушу өзүмдү бойдон кийин карап көрсөм, биринчи раундду утуп, анан экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи раундда да уже тактиканы туура эмес кылып коюп, ошол кичине ошол тактика жагынан ката кетип, бой тияка кетип калды да. Экинчисинде ушу 1 жылдан кийин чыктык. Ошо 1 жыл бою жакшы даярданып, ошо боксташкан боюбузду көрүп, ошол жактагы каталарымды оңдоп. Кайсы каталарды оңдодуң? Тактический жагынан биринчи каталарды оңдодум. Ушу ал деген өзү менден узун жана аябай пластический гибкий боксер. Ошондуктан ага тийиш да кыйын болчу. Азыр дүйнөлүк бокс сериясынын алкагында Украина атамандары деген топтун атынан чыгып жүрөсүң. Аяктагы жашоо, машыгуу жөнүндө айта кетсең. Ошол жакта машыккандарыбызды абдан жакшы өттү. Ушу өзүмө көп нерсени кабыл алдым, опыт жагынан да өстүм деп ойлойм. Мэнни Пакьяо өзүнүн ылдамдыгы менен белгилүү. Флойд Мейвезердин коргонусу күчтүү. Азат Усеналиевдин өзгөчөлүгү эмнеде? Буттун иштешине жана скоростька басым жасайм, жана тактикага да азыр басым жасап баштадым. Бир жагын басым жасасам, башка жагын да унутуп калбаш үчүн ушу тартып турганга аракет кылам. Азат Усеналиевдин кадимки күнү кандай өтөт? Менин күнүм деген бир күндө 2 мал тренировка кылам деп окуганды жакшы көрөм. Кечинде тренировкалардан чыгып алып, шаарды айланып, велосипед менен айланып тепкенди жакшы көрөм. Сени спорт эң баштысы эмнеге үйрөттү жана спорт сага эмне берди? Спорт биринчиден дисциплинаны берет деп ойлойм. Бул качестволор кийинки жашоодо дагы пайдасы көп тиет. 5 жылдан кийин өзүңдү кандай элестете аласың? Ошол олимпиадага барып, Кудай буйрса ошол олимпиадага барып жакшы бир ийгиликтерди көрсөткөнгө аракет кылам. Андан кийин дагы ойлорум боюнча ушу үйлөнүп, үй куруп деген ойлор бар да. Азат, айтсаң, патриоттук сезим сен үчүн эмне? Бул деген өз жерин сүйүү, өз жерин сыйлоо деп ойлойм. Бул сыйлоо дегенди айта кетсем, бул элементарно эле жанагы мусорларды жолго таштабай, ошо өзүбүздү дагы тарбия жагын карап, ошол жүрүш-турушубузду оңдоп. Азат, биздин көптөгөн көрүүчүлөргө, кыргызстандыктарга жалпы эмне каалап кетер элең? Бардык кыргызстандыктарга кааларым чын ден соолук, узун өмүр, ушу баарын чакыра кетет элем, ушул спортко машыккыла, бир гана бокска эмес, ушу бардык спортторго көңүл буруп, ушу катышып, өз жерибиздин намысын коргоп жүрөлү дайыма. Урматтуу достор, өзүңөр көргөндөй, бүгүнкү биздин каарман жаш жылдызыбыз Азат Усеналиев болду. Мен ишенем, ушуга окшогон жигиттер көп адамдарга таасир берет. Спорт менен машыккыла, активдүү жашагыла жана дайыма тонуста болгула.